Саламатсыңар балдар. Аралыктан окутуу системасында өткөрүлүп жаткан кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Баарыбыз сабакка даярбызбы? Азаматсыңар. Эмесе балдар, математика сабагы 4-класс, 4-чейрек. Сабакты баштаардан мурда баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Кана баарыбыз бир жылмайып алалы. Эми балдар, баарыбыз мээге чабуул жасап, бул математикалык доска аркылуу сандардын катарын тап оюнун ойномокчубуз. Балдар, берилген сандарга көңүл бургула. Бул жерде жашырылган санды табасыңар. Кийинки сандарга көңүл бургула. Сандарды табууда алардын ортосундагы айырмачылыкка көңүл бурсаңар, силер жашырылган сандарды таап аласыңар. Таап, жоопторун WhatsApp аркылуу мага жибергиле. Балдар, өтүлгөндөр боюнча кайталап, эсибизге салып алалы. Бул көрүп турган быйтыкчалар силерге суроо алып келиптир. Демек, биз силер менен азыркы учурда математика сабагынан көлөмдүү фигуралар, куб жана параллелепипед, пирамида жана шар жөнүндө түшүнүк алганбыз. Эмесе, өтүлгөндөр боюнча кайталап алалы. Фигуралар кандай топторго бөлүндү, балдар? Көлөмдүү фигураларды атап көргүлөчү. Шар формасындагы эмнелерди билесиңер? Аларды атап көргүлө. Демек, бул суроолорго силер өз алдынча жооп берип, билимиңерди сынап алсаңар болот. Эми балдар, үй тапшырмага көңүл бурабыз. Баарыбыз дептерлерибизди ачып, салыштырабыз. Демек, үйгө 1073 мисал берилген. Силерге куб жана пирамида фигураларын кырларын, грандарын тамгалар менен атап жазгыла. Ошондой эле 1074 мисалда чембирдиктерди туюнткула деген тапшырма берилген. Эмесе баарыбыз салыштырып, текшерип алабыз. Туура болсо, азаматсыңар балдар. Эми бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен таанышып алалы. 1075 мисалдан 1080 мисалдар менен машыгабыз, балдар. Ошондой эле сабагыбыздын максаты көлөмдүү жана жалпак фигуралар жөнүндө алган билимдерибизди бышыктайбыз. Геометриялык фигураларды айырмалап, салыштырып, мисалдар аркылуу ой жүгүртөбүз. Тактыкка таанып билүүгө, турмуш менен байланыштырууга тарбияланабыз, балдар. Сабагыбыздын көрсөткүчтөрү, демек, көлөмдүү фигураларды айырмалап, алардын кырларын, грандарын атап, мисалдарды чыгара алсаңар, ой жүгүртүүңөр, сынчыл көз карашыңар, кабыл алуу, таза, туура жазуу көндүмдөрүңөр калыптанса, турмушта көлөмдүү фигураларды тааный алсаңар, мисал маселелерди чыгаруунун жолуну үйрөнсөңөр, бүгүнкү сабагыбыз максатына жетет. Балдар, 1075 мисалды ооз экиштейбиз. Баарыбыз жакшылап көңүл буралы. Бул геометриялык фигуралар, жалпак фигуралар болуп эсептелет. Алар 3 бурчтук, 4 бурчтук, 5 бурчтук, 6 бурчтук, трапеция, тик бурчтук, ромб, айлана. Ал эми экинчи сүрөттөгү фигуралар булар конус, цилиндр, сфера, куб, призма, пирамида. Булар көлөмдүү фигуралар болуп эсептелет. Демек, булардын айырмачылыгы эмнеде экен, балдар? Жалпак фигуралар булар толугу менен тегиздикке жайгаша алат экен. Ал эми көлөмдүү фигуралар бир гана граны тегиздикте жатса, калган бөлүгү мейкиндикте жайгашат экен.
Эми балдар 1076 маселеге көңүл бурабыз. Силер эмнени көрүп турасыңар? Туура айтасыңар. Килем. Демек, Кара Балта килем токуу комбинатында бир айда өлчөмдөрү 3/2 болгон 30 дана килем жана өлчөмдөрү 4/3 болгон андан 15ке ашык килем токулат экен. Бир айда комбинатта жалпысынан кандай аянтта килем токулуп чыгарылат? Демек, маселени чыгаруу үчүн биз шартын түзүп алабыз. Демек, 3/2 деген сөзгө кандай түшүнүп атабыз? Узундугу 3 метр, туурасы 2 метр болгон өлчөмдөгү килемден 30 дана чыккан экен. Ал эми 4/3 өлчөмдөн андан 15ке ашык килем чыккан экен балдар. Эми бизге сурап атат, бир айда канча килем токулат? Маселенин шартын түзүп алгандан кийин, демек, туюнтманы маанисин табабыз. Аянтын таап алдык биз килемдин. Биринчи килемдин аянтын табыш үчүн узунуна туурасын көбөйтүп, аны жалпы санына көбөйтүп койсок, демек 3/2 размердеги килемден 180 метр квадраттагы килем чыккан экен. Ал эми 4/3 өлчөмдөгү килемден 540 метр квадрат чыгыптыр. Жалпы аянтын табыш үчүн кошуп коебуз. Суммасын тапсак, демек, бул биздин маселебиздин жообу. Бир айда 720 метр квадрат аянттагы килем токулган экен балдар. Маселе түшүнүктүү болгон болсо балдар, анда сулуу кылып дептерибизге жазып алабыз. Эмесе 1077 мисалга көңүл бурабыз. 8 километр квадратыбызда канча гектар, канча метр квадрат бар дейт. Демек, буларды айландырыш үчүн биз албетте чембирдиктерди жакшы билишибиз керек. 1 километр квадратыбызда, демек, 100 гектар болсо, 8 километр квадратыбыз анда 800 гектарга барабар. Ал эми 800 гектарыбыз бул 8 миллион метр квадратка барабар экен балдар. 200 000 метр квадратта канча гектар бар дейт. Демек, бул 20 гектарга барабар экен. 30 сутка 5 сааттан 15 сутка 9 саат кемитсек канча болот деп бизден сурап атат. Демек, бул жерге көңүл бура турган нерсе бар экен балдар. Сутканы саат менен туюнтуруп алып аткарабыз. Бир суткада канча саат бар? Туура айтасыңар. Демек, 24 саатка көбөйтүп чыгабыз. Суткаларды көбөйтүп, алардын чыкканына сааттарды кошуп, кемитүү амалын аткарабыз. Алардын чыккан санын кайрадан суткага айландырып алыш үчүн 24кө бөлүп алабыз. Ошондо 14 сутка 20 саатка барабар экен балдар. Эми 4-үнчү мисалыбыз 8 саатты 10го бөлсөк 48 минут чыкты. Кантип келип чыкты? Демек, саатты минутага айландырып алдык. Анткени 8 10го бөлүнбөйт, так бөлүнбөйт. Ошон үчүн биз саатты минутага айландырып алып аткарганыбызда, демек, барабардыгыбыз 48 минута келип чыкты. Эми балдар, силерге менен эс алуу убактысында пайдалуу видео көрүүнү сунуштайм. Анткени көлөмдүү фигуралар жөнүндө биз жаңыдан маалымат алып атабыз. Демек, бул көлөмдүү фигураларды биз турмушта көрүп, колдонуп эле жүрөбүз. Эми ошол фигуралар жөнүндө кыскача видеороликке назар салабыз.
Параллелепипед. Куб. Параллелепипед. Конус. Пирамида. Конус. Пирамида. Конус. Пирамида. Цилиндр. Призма. Цилиндр. Призма. Цилиндр. Призма. Балдар, видео силерге жактыбы? Эмнелер жөнүндө көрдүңөр? Аябай кызыктуу бекен? Анда көргөнүңөрдү эсиңерге тутуп алгыла. Эми балдар, экранда көрүп турасыңар, кайсыл фигура бул? Туура айтасыңар балдар, бул параллелепипед. Демек 1070 мисалга көңүл бурабыз. Бизге параллелепипед берилиптир. Ушул параллелепипеддин бир чокуга чогулган кырлары 5 сантиметр, 3 сантиметр жана 2 сантиметр. Чиймени карап, тамгалар менен ошол кырларды белгилеп жаз дейт. Демек, бир чокуга тиешелүү болуп жатат балдар. Анда биз А чокусун алалы. А чокусуна чогулган кырларды белгилеп жазабыз. Демек, А чокусуна тиешелүү бул АВ, АД, АЭ болуп эсептелинет. Эмесе АВ барабар 2 сантиметр, АДыбыз 3 сантиметр, ал эми АЭбиз 5 сантиметрге барабар экен. Ушул тартипте сулуу кылып жазып алабыз. 1074 мисалга көңүл бургула. Сандарды жазгыла дейт. Демек, бул мисалды биз ооз эки түрүндө эле аткарып коебуз. Биринчи класста 562 бирдик, экинчи класста 178 бирдик, үчүнчү класста 1 бирдик бар экен. Ар бир классты ата сандын эң жогорку разряды кайсыл дейт. Эмесе балдар, таблицага көңүл бурабыз. Демек, биринчи класс бул бирдиктер классы, экинчи класс миңдиктер классы, үчүнчү класс миллиондор классы болуп эсептелинет. Эми ар бир класста 3төн разряд бар. Биринчи класс бирдиктер классында биринчи разряд бирдиктер, экинчи разряд ондуктар, үчүнчү разряд жүздүктөр болуп эсептенсе, миңдиктер классы 4-чү разряд миңдин ондукта бирдиктери, 5-чи разряд миңдин ондуктары, 6-чы разряд миңдин жүздүктөрү. Ал эми 3-чү класста 7-чи разряд миллиондун бирдиктери, 8-чи разряд миллиондун ондуктары, 9-чу разряд миллиондун жүздүктөрү болуп эсептелет.
Ошондо биз жазган сан 1.178.562 деп окулат экен. Демек, эң жогорку разряд бул 7-чи разряд. Миллиондордун бирдиктери. Эми балдар 1080 мисалды аткарууга киришебиз. Демек, бул жерде 56300 бөлүнгөн 4 кошулган, 650 көбөйтүлгөн 15, кемитилген 17034 деген туйутма берилиптир. Албетте биз амалдарды аткарууда алардын аткаруу тартибине көңүл бурабыз. Эң биринчи бөлүү амалын аткарып алабыз. Андан кийин көбөйтүүнү аткарып алабыз. Экөөнүн чыккан суммасын таап, андан 17034 кемитип коебуз. Ошондо туйутманын мааниси 6791 барабар болду. Эми балдар, үйгө тапшырма алабыз. 1081 маселе. Мурат 1982 жылы январда төрөлгөн. Бүгүн Муратка канча жаш жана канча ай болду? Демек, Мураттын жашыны табабыз. 1082 мисалда кашалуу туйутма берилиптир. Бул жерде амалдардын аткаруу тартибин унутпагыла. Эмесе балдар, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Силер көрүп турган бул быйтыкчалар менен баалагыла. Мына ушинтип сабагыбыз соңуна да келип жетти. Анда саламатта болгула балдар.